Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Өткөн аптада Бишкектеги номер 38 мектептин окуучулары менен Олимпиадалык резервди даярдоо мектебинин тарбиялануучуларынын ортосунда болгон мушташ Жумурай журттун көңүл чордоонунда турат. Бул окуя эки мектептин өзара эле чыр эмес, бүтүн өлкөдө мектептер окуучулар арасында массалык мушташтар темасын талкуулоого себепчи болуп турат. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Олимпиадалык резервди даярдоо мектебинин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Мария Калилова жана Бишкектеги номер 38 мектептин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Чолпон Барбиева. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Ошол күнкү окуя туурасында видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Жөн эле спорт школанын балдары келип эле напали. Балдардын арасында эле болуш керек, жөн эле өздөрүнчө эле бар го, жана бир нерсе талашып же налог салып ушундай өздөрүнүн немеси менен болуш керек. Ал спорт школанын балдары аябай дружный деп уктук го, бирисин неметип койсо бүт группасы менен келип эметип кеткендей ушундай экен го. Эчтеке талкалабай эле жөн эле балдарга урушуп ошо менен. Пятница күнү өздөрү мындай балдардын арасында чыгып кетиптир, анан суббота күнү өздөрүнүн балдарын топтоп келишиптир. Бул мушташ окуясы 38 мектепте орнотулган видео камерага тартылып калган экен. Анан окуяга күбө болгон балдардын айткандарын уктуңуздар. Анан бул проблема негизи бардык жерде бар да. Анан Мария же сизге алгачкы суроону узатсам да, ушул мушташтан кийин спорт мектебине бир катар сын дооматтар айтылып атат. Ушундай баягы тентек окуучуларга толгон бул мектепти керек болсо жаап коюш керек дегендейчи. Анан чын эле сиздердин тарбиялануучулар баягы балдарга күн көрсөтпөй жатабы? Жок, мен бул пикирге кошула албайм. Анткени ушул биздин окуу жайыбыз республикада бирден бир ушул олимпиадалык спорт, чоң спортко даярдоо резервди даярдоо болуп эсептелинет. Мына ушул биздин окуу жайыбыздан албетте Кыргыз Республикасынын желегин көтөрүп гимн ойноткон балдарды тарбиялайбыз. Анан эми 38 мектеп менен болгон ошол 1-октябрдагы немеде урушта балдарга биринчиден бизге тийишмейинче биздин окуучулар эч кимге тийишпейт. Муну бардык эле коомчулук сезип билишет муну. Анткени биздин окуу жайыбыздан ушул далай чыган инсандар, чыган олимпиаданын чемпиондору, мына ушулар жакшынакай адам болуп чыгышкан. Бири-бирине бир туугандай мамиле кылып, чындыгында намыскөй. Ошол эгерде бирөөнү капа кылып койсо, мүмкүн ошол баары бир жакадан баш чыгарып, өздөрүнүн немесин коргогонго даяр. Анан Чолпон айым, мына 38 мектептин балдары жабыр тарткандар катары көрсөтүлүп жатат да. Анан азыркы окуучунун дагы айтканын уктук. Күбө болгон ошо сиздердин мектепте окуган эле бул балдардын айткандары да. Анан сиздердин балдардын такыр эле айыбы жок деп эсептеп жатасыздарбы сиздер? Айыбы жок деп айтканга бизде айтып аткан себебибиз анткени бизде андай бул мындан 2 жыл мурун дагы ушул окуя болгондо бул 38 балдар биринчи келип тийишкен. Ошондон улам болгон иш деп айтылган. Бирок ошол ишти жүргүзүп, ошону актап иш ичинде жүргөндө 38 мектептен бир да бала чыккан эмес. Ал ошо Аламединде жашаган башка мектептин балдары болуп чыккан. Ошон үчүн бул учурда дагы мына азыр эле айтып атпайбы, биздин балдар тийишпейт деп. Анда мисалы мен деле ошол сөздү айтат элем. Биздин балдарга да, значит, силердин балдарыңа тийишти. Тийишпесе, биздин балдар да бар ошону сиздердин балдарга тийишмек эмес эле депчи. Анан бу жерде кайым-кайым айтыш эмес. Биз эмне үчүн биз спорт школа дегенди айтып атабыз. Анткени бизде факт боюнча балдарыңарды анда да кармаганбыз бир балаңарды. Бу жолу дагы 3 баланы кармап берип атабыз. Сиздер 38 деп айтып аткандан кийин сиздерде факт болуш керек. Сиздердин мектептин бир тарбиялануучусу баягы 29-сентябрда таяк жеп калган деген факт. Ошол туура поликлиникага эми бизде спортсмендердин ортосунда тери оорулары өтө көп да. Анан ошондуктан биз эгерде поликлиникага жиберип турушат. Мына ошол поликлиниканын жанынан бир кандайдыр белгисиз эле именно 38 деп айтылбайт, бирок ошо балдар биздин балдарды уруп кетиптир бир
алабыз. Анан ал ошо 38-тин балдары деп дагы көргөндөр эми чала таанып калганы барбы? Мына ушинтип айтылды. 38-чи балдардын 38-чи мектептин балдары мына уруп кетипти биздин балдарды деп. Факт эмеспи? Жок, анткени себеби жок, ал жерде именно 38-дин баласы деп айтылган жок. Ошол анткени мен эмнеге бул сөздү айтып атам? Биздин инспекторубуз Алма Шекерова ошол балдар менен, ошол жабыр тарткан балдар менен, булардын балдары менен сүйлөшкөндө балдар айткан, кайсы жерден болгон, качан болгон, кечки 7:30 деп айтыптыр. Ал убакта поликлиника жабылып калат, мен билбейм анысын. Анан кайсы бир көпүрөнүн жанында дептир. Анан 38-дин баласы беле десе, жок мен тааныбайм, 38-дин баласы экенин айта албайм дептир. А сен келип балдарың 38 деп айттың десе, жок мен айткан эмесмин дептир. Ал кай жактан, кайсы жактан келип бул 38-дин балдар деген сөз чыккан, бул белгисиз. Ошон үчүн биз мойнубузга албайбыз. Биздин балдар барып, биринчи аларга тийиштүү деп айта албайбыз. Анда кийинки суроомду экөөңүзгө тең узатсам да, мына негизи спорт мектептери республиканын бардык региондорунан спортко шыктуу деген балдар тандалып келип окушат. 38-чи мектепте менин билишимче баягы жергиликтүү шаардык балдары көпчүлүк окугандарчы. Анан бул жерде баягы окуучулардын өздөрүнүн тили менен айтканда, баягы айылдыктар, шаардыктар же болбосо окуучулардын баягы жаргондуу тилдерин айтканда, мырыктарсыңар деген сыяктуу бир басмырлоолор, ошондой бир жектешүүлөр, ушундай бир мушташтарга себепчи болуп жаткан жери жокпу? Балким ошондуктан өздөрүнүн күчтөрүн көрсөтүп атышат. Жок, андай эмес. Бизде мына эртең мененки ушу айылдан келсе дагы балдар биздин интернат режиминде иштейбиз. Эртең мененки саат 7-ден кечки 10-го чейин балдар эч бир убактысы жок. Мындай бир бири-бири менен көчөгө чыгып, же болбосо бирөөлөр менен таанышып, же болбосо жанагындай бир мамиле түзүүгө алардын убактылары да жок, чындыгында. Анан эми келип жанагындай бир өздөрү мындан мурунку окуя, мына Чолпон ким эле? Чолпон айтып отурат, мына мурун дагы ушундай биздин, бизге биринчи келип провокация, анда дагы ошентип биз тынч жаткан жерибизден дарбазабызды талкалап кетип, анан бизди ызычууга салган. Чолпон айым, сиз кандай ойлойсуз? Чын эле ошондой себеп эмеспи? Жок, андай мен антип айтпайт элем. Анткени биздин мектепте дагы айылдан келген балдарыбыз көп. Оштон келген, Таластан келген, Нарындан келген, айылдан көп келет. Лебедневкадан ар жактан келген балдарыбыз көп, баламизден тышкары. Алар деле айылдан өскөн балдар. Анан бул бир, экинчиден ага ошентип барып эле тийишип спорт-школага кандай бала тийишет билбейм. Анткени алар спортсмен экенин билип тургандан кийин спорт менен заниматься эткен балдар тийише албайт. Анан азыр эже экөөбүз бул жерде ар кимибиз өзүбүздүн балдарыбызды аппак деп атабыз да. Ошондой эле болуп атат да, чындыгында ошондой болуп атат. Анан негизи эле канча жылдап эле мен ушул жерге иштегениме көп жыл болду. Мурунда иштеп жүргөндө эле ошондо эле четинен келип, акырын келип эле балдарыбызды четинен кармап, жанагындай акча сурап, уруп согуп кеткендер, фактылар көп болгон. А мурунку сиздердин мурунку директорлоруңуз менен иш жүргүзүп, бир орто жолдон токтоп калган мындай. Анан эми азыр бирден экиден келип, мынтип жолдон белден кармап акча сурабаса дагы 2 жылда бир мынтип чогулуп келип, бир уруп кеткизи, сабап кетки деген фактылар болот. Бирок жалаң эле өзүбүздүн балдар эмес, өзүңөрдүн балдарыңар деле эркечилик кылып 50 000 деген акчаларды чогултат экен го. Анан андай биздин мектепте андай факты жок эче. Жок, ошондой фактыны мен тандап 25-майда ошондой информация бар экен, мен тактап туруп айтып атам, ошондой өзүңөрдө да бар экен. Биздин факты, андай факты жок бизде, рекет деген бүт биздин мектепте менен окумуш идеальный, бирөө эч кандай эме жок деп айтпайм, бардык мектепте бар проблема. Бирок жанагындай оор койгон рекет деген биздин мектепте жок. Биз анткени анын үстүндө аябай катуу иштейбиз. Мария, мына спорт мектепке ар бир балага негизи күнүнө кандай тамак берилет, канча маал тамак жешет? Анткени муну сурап жатканым, спорт менен машкан бала тамакка тап болот. Анан чалатоид балдар мисалы чыгып алып, анан бирин-бири жанагынтип тоноп, балким күчүн көрсөтүп, ушундай бир нерселер чыгып кетип жатат деген да пикирлер бар да? Жок, бул немеде мына 2011-жыл, ушул жылдын февраль айынан бери мына ушу Пекиндеги олимпиададан кийин ушу спортсмендердин ушу шартына, тамагына өзгөчө ушу биздин окуу жайыбызга өтө көңүл мамлекет тарабынан бурулду. Мына ошол туура 71 сомдун тамагын ичишчү. Мына февраль айынан бери 213 сомдун көтөрүп берди. Мына ушул азыркы президентибиз Роза Отунбаева все-таки аял эне эмеспи? Мына ушул спортсмендердин тамагын ушунча сомдо экенин билип, мына ушул токтоосуз түрдө ушул